болжолдуу Кадыр түн кечеси 31-майдан 1-июнга караган түнү деп белгиленди. Бул улуу түн тууралуу Ыйык Курандын Кадыр сүрөсүндө мындай деп айтылат. Акыйкатта биз аны, Куранды Ыйык түндө түшүрдүк. Кадыр түндүн эмне экенин билесиңби? Кадыр түн 1000 айдан да артыгыраак. Дал ушул болжолдуу Кадыр түндүн алдында чоң сооп иш жасасам деген Ильяс мырзанын үй бүлөсү өз максатына жетти. Allahu Ekber, Allahu Ekber. 14 күндөн бери тынымсыз иш алып барып жаткан Рамазан чатырынын 15-күнүндө Кадыр кечесинин алдында Ильяс мырза менен жубайы Чынар айым 250 адамга дасторкон жайышып, ооз ачуу тамагын беришти. Assalamu alaikum урматтуу мусулман туугандарыбыз, кадырлуу аталарыбыз, энелерибиз, ага-энелерибиз жана ийже карындаштарыбыз. Бухгалтердик кесипти аркалаган Ильяс мырзанын үй бүлөсү үчүн кайрымдуулук иштерине байма-бай аралашып туруу алардын жашоодогу негизги баалуулуктарынын бири. Ар жылы ушул Рамазан айын 1 жыл бою күтөбүз. Ар жылы көптөгөн соопторду кылып, сооп иштерди, көптөгөн соопторду алып калсак деп көп жакшылыктарды кылайлы деп күтөбүз 1 жыл бою. Анан ар жылы ушинтип мынча адамга чай берсек, анчага чай берсек деп ниет кылабыз. Ошол мынау бүгүн Кадыр түндө ушинтип тилегиме жетип отурам десем болот. Бул күнү ифтар дасторконунан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын биз биргебиз Ош бирикмеси, жардамга муктаж үй бүлөлөр жана Ош тазалык Зеленстрой муниципалдык ишканасынын кызматкерлери бир чатыр алдында ооз ачып даам сызышты. Алып баруучулардын кызыктуу суроолоруна жооп бергендер Куран китеби, журнал, укалоо кызматына сертификат сыяктуу баалуу белектерди утуп алышты. Кайсы суроого жооп бердиңиз? Муса пайгамбар жөнүндө. Фараондон качып, элин океанды экиге бөлтүрүп өткөргөн да. Бүгүн Кадыр түн. Бүгүн периштелер түшөт асмандан. Периштелер түшкөндө bir süresi var. Oşa süreni tanıtkınça okuş gerek, dua okuş gerek. Oşunda perişteler düşet. Jet asmandan düşet perişteler. Үйдө, семьяда oturup жашына кайерде болса да достор менен отуруп жашына тош керек Кадыр түндө. 30дай кызматкер менен келген Ош тазалык муниципалдык ишканасынын диспетчери Айбек Жолдошов аларда көбүнчө 30-50 жаш арасы курагындагылар иштешерин, алардын көбү айымдар, апалар экенин баса белгиледи. Эми ушу берген оокаттарга рахмат силерге, чоң рахмат айтабыз. Сооп, ошо силерге канча сооп дейсе, силерге бизге ham жакшы ушу чакырып келгениңиз үчүнчү. Күн сайын Рамазан чатырына тырышчаактыгы менен таң калтырып, күчтүү эрки менен суктандырган мекендештерибиз келет. Бүгүнкү конок Миразис Абдиев 1-топтогу майып. Ага балдардын церебралдык шал оорусу деген диагноз коюшкан. Майыптар арабасында отурган мекендешибиз өзүн толук кандуу, бактылуу адаммын деп эсептейт. Ал үйлөнүп, 2 кыздуу болгон. Үй бүлөсүн кара күч маңдай тери менен багат. Айдоочулукту үйрөнүп алып, азыр тажрыйбалуу адистердин катарына кирет. Ал былтыр өзүнүн мээнеткечтиги менен бир топ элдерди таң калтырып жана шыктандырганы үчүн жылдын мээнеткечи деген сыйлык алган. Бүгүнкү итала айсанын болотто рахматтуу адамдарга, бизге чай берген адамдарга рахмат, Алла разы болсун. Не тилеген оюна жетин. Allah'ım razı olsun. Ben özüm üç adam. Yakınlık isterim çıkar. İşçiler menen, kurdular menen takay paylanıp duram. Kaysı temada jasasılardı? Atene, tağdıcende, sүйгенде. Кандай гана акыбалда болбосун, тагдырына ыраазы болуп, жаратканына 1000 мертебе шүгүрчүлүктөрдү айткан коноктор Рамазан чатырынын кадырлуу меймандары. Ошентип 250 адамдын батасы менен Рамазан чатырынын 15-күнү жыйынтыкталды.